ал болбойт андай. Тартсын мыйзам чегинде. Мыйзамсыз болсо и так эле жазасын алат. Мен буга каршымын. Мындай эми эмне укук коргоо органдары Ошондо тартап айткансаңыз тартууга каршысызбы же тартсын дейсизби? Тартсын дебейм. Тартсын, эл тартсын. Эл тартып ошолорду чыгарсын. Эгер алар эмне мыйзамсыз болсо эмнеден коркот мыйзамдуу болсо? Ал бирөөгө мындай тартпа деп аны айтсаң, ал эртең кандай болот анан? Тартпа деп биз баарын эле тыюу сала берсек оңолбойбуз да. Эгер тартып атканда мыйзам бузса, мыйзам жолдору бар. Ага жооп берет тартып аткан киши. Мен аны колдобойм. Учурларын карап кылыш керек деп ойлоймун мен. Эгерде ошол баягы оперативдик тинтүү убагында өздөрүнүн кызматын аткарып аткан кезинде тартканга болбойт деп ойлойм. Себеби бул эми баягы мамлекетке керектүү иштер болот. Анан эми башка убакта милиция кызматкерлери баарыбызга окшогон эле жарандар, не при исполнении деп койсок, ошол убактарда эми тартыш керек деп ойлойм. Себеби алар деле туура иш кылышы мүмкүн, туура эмес иш кылышы мүмкүн. Жакынкы учурда аталган мыйзам долбоору палатага чыгат. Палатага чыккан соң терең талдап, анализдеп, байкоо жүргүзүп көрүшүм керек. Себеп дегенде мен дагы массалык маалымат каражаттарынан окуп алдым. Ушундай мыйзам долбоору демилгеленгенин. Мен ал комитетте мүчө эмесмин. Ошого байланыштуу тереңирээк таанышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бул маселе баягы Кыргызда айтылгандай, ар бир таяктын эки учу бар дегендей да. Артыкчылыгы да бар, кемчилик жагы да бар. Жарандык коом сөзсүз түрдө ачык, кеңири маалымат алып, ал маалыматты жайылтууга укуктуу. Ар бир жаран бул конституцияда кепилденген. Бирок ошону менен бирге кээде абдан жат көрүнүштөрдү көрөсүң. Маселен, мугалим болуп иштеген, өмүр бою мугалимдикке арнаган инсан же башка мамлекеттик кызматкер эч качан коррупцияга аралашпаган, эртеден кечке эрип бир гана айлыкка жашаган. Ар ким каалагандай калчап, анын кадыр баркын жер менен жексен кылып, каалагандай өңүттө маалымат таратканы дагы менин пикиримде бир аз жагымсыз окуя. Ошон үчүн бул маселе чынында абдан оор. Коомго, мамлекетке, элге керектүү жагын уктап туруп, добуш беребиз. Укук коргоо органдары эми милиция ачык укук коргоо органы да. Эми элге жакын болуш керек. Ошон үчүн видео болгону жакшы деп ойлойм да. Бирок провокация кылган жана провокационный суроолорду бергендер кичине туура эмес көрүнүш болуп атпайбы? Ошого мен ойлойм ачык болуп, ал эми баягы туура эмес суроолорду бергендерге бир өзүнчө бир чара колдонсо туура болот деп ойлойм да. Эми баягы азыр ар бир адамда кол телефону бар, камерасы бар, баардыгы эле тартып, баардыгы эле чыгарып, туура иш кылып атканы дагы, туура эмес кылып атканын дагы баарын чыгарып атпайбы? Эми көчөдө кетип атсаң, ар бир адам тартып эле улуксаты жок. Өзү бир адамдын укугун тепсегенге блогер болобу, журналист болобу, же жөнөкөй адам болобу, укугу жок да. Улуксаат менен тартып эме кылса болот. Анан эми жөн эле тартып эле чыгарып, бул мындай тигиндей дей бергенге мен да каршымын.